Assalamu алейкум, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар. Бүгүн күнгө 7 апрель, жума маарек болсун туугандар. Андан сырткары орозонун 16-күнү. Туткан орозоңуздарды Аллахым кабыл кылсын. Бүгүн ифтарлык убактысы 19-дан 25 өткөндө Москва сааты боюнча, ал эми таравих 21-ден 12 өткөндө окулат. Өзүңүздөр билгендей, бул календар күнүнө Китеп Медиа Telegram каналында чыгып турат. Катталып ошол жерден кабардар болуп туруңуз. Туугандар, Москвада акыркы күндөрү регистрация маселеси өтө дагы орчундуу маселе болуп калды. Себеби алдагандар андан көптөгөн регистрациялар ишеничтүү булактардан деле чыкпай калды. Көрүп атасыздар, кечигип атат, чыкпай атат, 1 ай, 2 ай ала албай жүргөндөр да бар экен арасындачы. Ошондуктан мага дагы Telegram'dan, WhatsApp'tan өтө көп адамдар жазышып атат. Ишеничтүү адамдар барбы, убагында чыгарган адамдар барбы деп. Мен негизи эле регистрация кылгандарды сунуштап кетүүдөн өтө коркомун, себеби анча-мынча адамдарга регистрация кылып жакшылык кыламын деп мен деле жалганчы болуп калдым. Мындайча айтканда, убагында чыгарып бере албай, кечигип, акчасын кайтарып, канча да бирок акчага алданбады. Регистрация чыкпагандардын баарынын акчасын кайтарылды. Туугандар, анан бүгүн сиздерге бир адамды сунуштап кетейин, именно регистрация боюнча. Эми бул адамды мен көп жылдан бери тааныйм Москвада. Бул өзү деле таанымал адамдардын бири. Жыргалбек Чомонов деген бул өзү тренер. Ошонун номерин сиздерге сунуштап кетемин. Документ боюнча азыр иштеп аттык эле деп бүгүн жума намаздан чыгып сүйлөшүп, ошол бала менен жакшы базадан чыккан точкалар бар. Мен ошолорду колдон келсе элдерге кичине жардам катары кылып, жардам берип, регистрацияларын бүтүрүп берем деди. Мен сиздерге номерлерин коюп койдум. 8965 405 88 41. Ошол Жыргал деген балага кайрыла бересиздер. Регистрация маселеси боюнча кечикпей эле чыгып атат, базадан жакшы чыгып атат дейт. Андыктан сүйлөшүп, жазып, ошол WhatsApp'тан кайрылсаңыздар болот. Анан ушул маалга чейин мен башка номерлерди сиздерге сунуштаган эмесмин. Дагы бир номер сунуштаганмын, аягы 911 деген. Ал лично мен өзүм таанышым, ал квартирага гана 3 айлыкка гана коет. Продление башка регистрациялары кылбайт, только 3 айлык квартиралар менен иштейт. Анын номерин да коюп койдум астыда. Эгерде квартирага койдургуңуздар келсе Москва боюнча, ошол номерге дагы кайрылып, уверенный койдурсаңыздар болот. Ушул номерлерди мен тааныймын, ушул кишилер менен мен жакшы таанышмын. Андыктан чалып, сүйлөшүп, регистрацияңыздарды таза кылып жүргөнгө аракет кылыңыздар. Туугандар, бет тааныш, жат адамдарга акча которбоңуздар, сиздерден сураныч. Регистрация издеп жүргөн тааныштарга ушул маалыматты жеткирип коюңуздар. Колдон келсе баардыгыбыз биргеликте таза жакшы иштейли. Эми бөтөн жерде бири-бирибизге поддержка кылып, бири-бирибизди алдабай, колдон келишинче жардам менен поддержка кылып иштеп туралы. Туугандар, өзүңүздөргө сак болуңуздар, документтерге так болуңуздар, аман болуңуздар. Туугандар, эгерде чек ара маселеси болсо, Абдыразак таксырга кайрыласыздар. Ушул номер азыр чыгат. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде чек арага кирди чыктыга муктаж болсоңуз же документтин мөөнөтү бүтүп жатса, анда биздин кызматтан пайдалансаңыздар болот. Ар күнү өтө ыңгайлуу, заман талабына жооп берген жаңы автоунаалар Москвадан Казакстандын чек арасына каттоодо. Салону жумшак, бардык шарттары бар унаалар менен көп жылдык тажрыйбасы бар кыргыз жигиттери сиздерге өз убагында көңүлдүү барып келүүңүзгө толук шарт түзүп берип, паспорттарды кара тизмеден акысыз текшерип, кызмат көрсөтүп алып барып келет. Жолдо ар кандай жагдайларда жардам берет. Андыктан 24 саат бою WhatsApp'тан же телефон номер аркылуу кайрылсаңыздар болот. Байланыш номеру +7